Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен. Биз ушул Хакасияга, Тывага жана Тоолуу Алтай республикаларына болгон саякатыбыздан алган таасирлер, ошол жерден табылган материалдар жөнүндө көрсөтүүлөрүбүздүн сериясын улантмакчыбыз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө сиздерге Уйбат чаатастары же болбосо Уйбат өзөнүнүн жээгиндеги кыргыз жоокерлеринин бейит башына коюлган балбал таштар туурасындагы маалыматты бермекчибиз. Доор бүктөмдөрүнө чөккөн көөнө баяндардын таш бетинде калгандары жана муундан муун өтүп, эл эсинде сакталганы гана бүгүнкү урпактарга мурасталбаса, калган маалыматтардын бардыгын өз учуру менен мезгил өзүнө сиңирип, ың-жыңсыз кылаары дайын. Хакас жергесин аралап, байыркы жана орто кылымдардагы ата бабаларыбыздын баскан издерин бир ирээт көрүп, чамгарактаган жашоо көчү ошол мезгилде кандай болгондугун боолголоо үчүн жасаган аракетибиз текке кетпегендиги ушул Уйбат чаатастарына же болбосо Уйбат согуш таштарына барган жерде дагы бир ирет тастыкталды. Көк жашыл өрөөндү бөлүп мөлтүрөп агып турган Уйбат өзөнү ошол мезгилинде жерин коргоп мерт болгон жоокерлердин, үйгө кут болгон ак жоолукчан аялдардын, мотураңдаган уул кыздардын кызыктуу өмүр сапарына, кан жөткүргөн кайгыларына сырдаш, ортоктош болгондур. Биздин экспедициялык топтун ошол жерде жасаган аракеттерине азыр өзүңүздөр кадрлар аркылуу күбө болуп жатасыздар. Үч республиканы кыдырып жүргөнүбүздө ошол Уйбат чаатастарына жолукканыбыз белгилүү. Аны мына азыр кадрдан дагы ошол Уйбат чаатастарындагы бизди баягы чиркейкалаган учурлар, ошол жердеги аябай жүдөп какап сиздердин тамгыларды таап издеп аткан мезгилиңиздер кадрдан кетип жатат. Эми менин сизге берчү биринчи суроом, дегеле Уйбат өрөөнү, Уйбат айланасы кыргыздарга канчалык деңгээлде катышы бар, жакындыгы бар? Хакас менүүсүнүн ойногундагы Уйбат суусунун боюндагы табылган бул эстеликтер өтө баалуу, орто кылымдарга таандык өтө баалуу тарыхый маданий эстеликтер болуп эсептелет. Бул эстеликтер ошол Уйбат түзүгүндөгү Чарково деген кыштактын жанынан табылган. Булардын жалпы байыркы жана орто кылымдардагы кыргыз тарыхы үчүн абдан мааниси зор. Мына сырткары ошол байыркы кыргыздардын түз тукумдары болуп эсептелген ошол Чарководо 1930-жылдарга чейин кыргыз сөөгүнүн өкүлдөрү жашап келишкен. Алар абдан бай оокатуу турушкандыктан жаңы келген совет бийлиги алардын көпчүлүгүн кулакка тартып репрессиялап жок кылган. Мына сырткары Уйбат түздүгү, ошол Уйбат ойдуңу 840-жылдарга чейинки кыргыз кагандарынын ордосу жайгашкан жер болгон. Тагыраак айтканда, азыркы Хакас менүүсүнүн ойдуңунун дал ортосундагы стратегиялык мааниси зор 9 жолдун тоому болгон аймак болуп эсептелет.